Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Өткөндө мен сурамжылоо өткөрдүм эле, 3 теманы койдум эле. Бул деген АКШ Орусияга 1 триллион долларды кантип бергени боюнча, экинчи баягы Кытайды терең түшүнүү, Кытайдын 55 жылдык тарыхына тез көз жүгүртүү, ага 1 саат, 1,5 саатта өтүп кетиши ыктымал. Анын кошумча дагы ошол Кыргызстанда канча литий бар деген суроону бердим эле да. Анан ушул сурамжылоодон 2 тема өттү. Биринчи тема ошол бүгүнкү АКШ кантип РФК 1 триллион доллар берген жардамдары боюнча маалымат. Экинчи литийде эми башка күнү чыгат. Бүгүн ушул тема боюнча сөз кылалы. Ошол Кыргызстанда биз жашап атып, биз деген Орусиянын орбитасындабыз да. Ошон үчүн бизге ушул нерсе кызыктуу болуш керек. Анткени ошол көп 500дөн ашык 600дөй добуш келди. 600 добуштун 42% ушул темага келди да. Ошол кантип Америка Кошмо Штаттары Орусияга 1 триллион доллар бергени боюнча. Ушул эң кызыктуу нерсе, тарыхта бул нерсе абдан көп булактарда ошол чагылдырылган. Көбүнчө ошол Орусиянын өзүнүн булактарында кеңири көрсөтүлгөн. Орусиянын тарыхында, Википедиясында, мисалы үчүн орустар толтурган, Лениндик библиотекада чоң раздел бар, көп китептер, Третьяковская галереяда сүрөттөр бар, Айвазовскийдин сүрөттөрү, Чайковскийдин баягы жазуулары бар китепкана Ленинкада. Анан мисалы үчүн ошол дневниктер бар да, көбүнчө ошол жардамдар боюнча тарыхчылардын маалыматтары бар, расмий маалымат, толук расмий маалымат. Бирок Орусиянын пропагандасы ошонуга катуу пиар бербегендиктен, акча сарптабагандыктан бул нерсе баягы мектептердин тарыхый окуу китептерине кирген эмес. Кыргызстанда дагы, Орусияда дагы орусиялыктар баягы расмий бийликтер муну эстегенди жаман көрө берет, аз сүйлөйт. Анан көп учурунда баягы чын бирок ал баары бир мындай баалабай коет да, мындай баасын ылдыйлатат сүйлөгөндө. Демек бул расмий маалымат. Андай эмес өтөлү, муну сиздер биринчи жолу уксаңыздар керек. Негизи уккандар бар көп Кыргызстанда, бирок жалпы калк уга элек да. Ошон үчүн кызыктуу болот нерсе. Бул деген нерсе Америка Кошмо Штаттары ошол 1800-жылдары пайда болгондо эле Орусияга жардам бере баштаган. Орусияда ошол кезде империя болчу. Ошол Орусия бир нече жардамды Америка Кошмо Штаттарынан алып, 1800-жылдардан 2023-жылга чейин жардамдарын алып атат АКШдан. Бирок орус телевизорун күйгүзсөң эле, баягы анан кыргыздын баягы жалпы калктын маанайын сурасаң эле, Америка Кошмо Штаттары баягы НАТО ушул согушту кылган кызыктар, бүт согуштун баарын, ит балекеттин баарын НАТО жасайт, Америка жасайт, Америка Россияны жоголсун дейт деген эле сөздөрдү угасың. Эгерде Америка Россияны жоголсун десе, Америкада көп мүмкүнчүлүктөр болгон. Кандай эмес ошол мүмкүнчүлүктөргө көз жүгүртөлдү. Кандай мүмкүнчүлүктөр болгон, анан эмне үчүн ал мүмкүнчүлүктөр менен Орусияга каршы Америка Кошмо Штаттары колдонгон жок. Ана көрөлүчү. Ушул биринчи нерсени карасак, бул деген 1891-1892 жылдары болгон Орусиядагы чоң ачарчылык да. 1891 жылы Чернозем жана Орто Поволжье аймактарында ошо Волганын жээгинде, бул Кыргыздын мурунку Эдил суусу да, Эдил суусунун жээгинде катуу түшүмсүздүк жана жут болгон. 36 миллион калк бар аймак ачка калган да. Мындай иштерге эмне алып келди? Бул жерден ар бир жергиликтүү калк губернаторлук резервке сакташ керек болчу да тамак ашты. Бирок жергиликтүү бийлик ошол кампаларда ал тамак ашты эгинде сактабай койду, сатып иди, коррупция болуп кетти да. Анын аркасы чоң ачарчылык болду, чоң жут болду. Эгин жок деп расмий бийлик жар салды. Ошондо ачарчылык, кыйроо, өлүм, ичкелти, холера эпидемиясы коштолуп кетти да. Болжол менен 500 миңге жакын адам падыша бийлигинин кайдыгер ушундай аракетсиздигинин аркасында ачкадан өлдү да. Эгерде америкалыктар болбогондо андан да көп өлмөк да, мындан да көп курмандыктар болушу мүмкүн эле. Бирок муну уккан Кошмо Штаттары, Америка жаңы түзүлгөн мамлекет, жаңы граждандык согуштан жеңип, жаңы Мексиканы жеңип, Калифорния, Техасты басып алган мамлекет, байыган жаңы колония, өзүнүн көз карандысына жеткен колония. Кошмо Штаттар дароо алыскы өлкөдө ачарчылыкка калган бейтааныш адамдар үчүн акча чогултуу акциясын уюштурду. Нью-Йоркто жана башка шаарларда Америка камкор жарандарды тарабынан ошо тартып, ал тарабынан акча жыйналып,
каржыланып, комитеттер кайрымдуулук каражат чогултуу иш-чараларын өткөрүп, концерттерди өткөрүп, спектакльдерди өткөрүп, ошол спектакльге билет алганыңар 20% же 1%, $1 ар бир ушул билеттен Орусияга кетет деп жарыялап, ушундай кампанияларды кылышты. Калктын дээрлик бардык катмарлы байларыбы, кедейлерби баары катышты да. Анан чогулган каражаттар Ачкачылык флоту деген флотту түзгөнгө жардам берди. Ачкачылык же ачарчылык флоту деп аталды ал флот. Ага тонналанган буудай, жүгөрү, ун, ошол дан, жашылча, мөмө жемиш, дары дармек жана кийим-кече жүктөлүп, 5 зор кемени ошол мындай толуктап берди да. 5 кемени түзүүгө жетишти. Биринчи кеме Индиана, Орусияга 1892-жылы март айында келип, 1900 тонна азык-түлүк таштап келген. Мындай нерселер бир нече жолу кайталанды. Америкалык өкмөт Россиянын кээ бир провинцияларына азык-түлүк сатып алуу үчүн $75 миллион суммасындагы кредит берген да, кошумча. Мунун баары Айвазовскийдин сүрөтүндө чагылдырылган. Айвазовский деген ошол бүгүн орустар аларды көп көрсөтпөйт да, бирок Третьяковский галереяга барсаңар көрөсүңөр. Анын баягы орус өкмөтү көбүнчө көрсөтпөгөн аракет кылат. Телевизордон айтпайт муну. Бирок баягы эгерде барсаңар ошол гейбелстик пропагандадан сырткары болсоңор, ошол Американы радиоактивдүү гүлгө айлантуу деген ойдон алыс болсоңор, ошол сүрөттөрдү көрөсүңөр. Айвазовскийдин тамак аш бөлүштүрүшү деген тарткан сүрөтү бар 1892 жылкы. Андан сырткары Айвазовскийдин Миссури пароходунун Россияга нан менен келиши деген тарткан сүрөтү бар. Ал да 1892 жылы тартылган. Ошондо Америка Кошмо Штаттары Орусиянын Поволжьедеги адамдарын сак калтырган да. Бул жерден бураттар, орустар, өзү фин-угрлар, ханты, манси эли, удмурт эли, Урал эли ушинтип ачкачылыктан куткарылган. Ушундай да. Анан дагы 1905-жылы Орус-Япон согушу болгон. 1905-жылы Орус-Япон согушунан Орусия толук утулган. Мага комментарийден көп жазасыңар. Орусия эч качан утулган эмес деп. Бул деген ошол Крым согушунан утулган Орусия, Биринчи дүйнөлүк согушунан утулган, Афган согушунан СССР утулган. Анан 1905-жылы Орусия Орус-Жапон согушунан утулган. Орустар ойлошкондо, Николай царь ойлогон, мен деген бул япондор, маймылдар, сары маймылдар буларды терс эле утуп салам деп ойлогон да мындай. Анын популярности төмөндөп бараткан, анын баягы калкы народоволецтер пайда болуп, калкы ушул царь бийлигинен качабыз деген ойлорду айтышкан да, революция кылабыз, царизм режимди жок кылабыз деген көп кишилер көп ушундай талкуулап баштаганда, кой мен бул элдин көңүлүн кайра өзүмө бурдурайын, ошол сары маймылдарга согуш жарыялайын, жеңип туруп, анан мен жакшы сүйүктүү царь болом деп ойлогон. Бирок тилекке каршы Жапония эли ошол жерде Мейдзи революциясы болуп кеткен. Япония эли эски феодалдык монархиядан, эски мындай өнүкпөгөн, артта калган өлкөдөн 4 жылдын ичинде балдардын бүт дүйнө жүзүнө жиберип, университеттерге окутуп, алар кайтарганда алар айткандардын баарын аткарып, Мейдзи деген император аркасынан тез аранын ичинде Япония дагы кошумча 30 жыл өттү, албетте индустриализация болгуча. Бирок 4 жылдын ичинде эски феодалдык өлкөдөн японецтер жаңы укмуш заманбап өлкөнү түзүштү дагы. Европалык мамлекеттей болуп калышты да. Европалык кийимди кабыл алышты. Эски самурайлар чыкты. Эй, кимоно кийгиле, япончо сүйлөгүрө. Бул эмелерди батыш маймылдардын, алар гайдзин деп коет да. Гайдзин деген бул аябай жаман сөз да, жапон тилинде. Ак адамдардын адресин айтылат. Бул гайдзиндердин эч кандай мындай салтын албагыла, булар деген биздин салттарды бүзүп, булар ЛГБТ, булар начар, булар бизди баягы жок кылат, биздин салт болуш керек деген да. Император айтты, макул биздин салт болот. Бирок экономика жана армия толук европалык болот деген да. Самурайлар каршы чыккан, анан Хатори Ханзо деген чыгып туруп ошол императорго каршы жортул жарыялаган. Ошондо Хатори Ханзонун самурайлары баягы Последний самурай деген фильм бар да, акыркы самурай. Ошону карасаңар, ошол боюнча да. Баягы эле катананы көтөрүп алып, кылычты көтөрүп алып, найза жебе менен регулярдык жаңы япондук Асигару деген армиясынын каршы чыкканда жеңилген да. Асигарулар болсо мылтыктарды алып, баягы замбиректерди алып, европалык мектептерден окуп, жаңы илимди кабыл алып, жаңы заводторду куруп, япондук баягы самолеттор, япондук пушка, танкаларды чыгарганга чейин үлгүрөт да, экинчи дүйнөлүк согушка чейин. Ошонун баарын куруп,
Японияда математика, физиканы окутуп, толугу менен ушул Европадан мугалимдерди алып келип, өзүнүн балдарын Европанын университетинен окутуп, күчтүү армия болуп калгандагы ошол Хатори Ханзону жок кылышкан да. Жок кылгандан кийин анан ошол Япониядагы патриоттор аябай нааразы болушкан, бирок аны Япониялык патриотторду нааразы кылдырбаш үчүн толук Япониянын салты, императордун институту, Япониянын баягы бүт мындай өзүнүн рухун сактап туруп, европалык технологияны бириктирип таштаган да. Ошондо күчтүү мамлекет болуп калган. Аны билбеген царь Николай, бул баягы эле сары маймылдар деп кол салат дагы. Анан Цусима болот да. Цусимада Николайдын бүт флотун япондор чөктүрүп салат. Япондор барып туруп, ошо 1905-жылы Орусия Японго согушта жеңилип калып, анан өзү ага баягы капитуляция жарыялаган да. Анан капитуляция жарыялап, японецтер Уссурийск, Амурду басып алып, Владивостокду басып алып, Курилы аралдарын басып алып, ошол Берингов проливке жакындап, ошол Владивостокко жетип, Порт Артурду толук өзүнүн карамагына келтирип, ушинтип Орусиянын жерин басып алган да япондор. Анда Орусия жардамга сурап, андан кийин Улуу Британия, АКШ, Германия 3 бүгүнкү баягы ЛГБТны эметкен батыш бузуку өлкөлөр деп пропагандага аталган 3 өлкө Жапонияга келип туруп айтат: "Ай, Жапония, сен деген Орусия менен тынчтык келишимди түзөсүң дагы, басып алган жерлериңди кайтарасың" деп. Жапондор айтат: "Эмнеге биз деген ачык согуштан баарын басып алдык, ачык согуштан жеңдик. Биз деген ант беришибиз керек" десе, Америка Кошмо Штаттары басым кылган да. "Эгерде силер ант берсеңер, Американын флоту Жапонияны жок кылат" деп. Жапония Американын флотунан корккон, анткени ошол орто кылымдарда адмирал Мэтью Перри келип туруп, Осакадагы императордун килеген мындай хан сарайын жок кылып салган да, Замбиректер. Мен айткан: "Жапондор, силер изоляциядан чыгасыңар, ушундай биз Америка Кошмо Штаттары менен соодалашасыңар" деп. Анан соода кыласыңар деп. Анан жапондор коркуп кеткен, анан макул болушкан да. Ошондон кийин Мэйдзи баягы биз деген ошол Японияга аябай катуу мындай биздин авторитетке сокку кылды Мэтью Перри. Америка Кошмо Штаттары бизди аябай мындай кемсинтти. Ошон үчүн биз европалык мамлекет болушубуз керек деп, ошондон кийин баягы балдарын окутуп баштаган дүйнө жүзү боюнча. Анан экинчи жолу келгенде американецтер ушинтип: "Силер деген Орусияга азыр басып алган жерлерди кайтарасыңар" деп. Японецтер биринчи аябай нааразы болуп, эмне кыларын билбей, Америкага согуш ачсакпы, эмне кылсакпы. Анан баягы аналитиктерге кайрылып, аналитиктер, серепчилер айтып, Америка Кошмо Штаттарын жана Британиянын флоту аябай күчтүү, Японияны сүрүп салат, макул бололу деп, баш ийели деп туруп баш ийет да. Ошону менен анан Жапония аргасыздан ошол Орусия мамлекетине кайра басып алган жерлерин кайтарып баштайт да. Анан Британия, АКШ, Германия, Жапон Орусия менен тынчтык келишими кол коюуга күчкө салып, АКШ Орусияны чоң уяттан арылткан. Жапондор Владивосток, Курил аралдарын Харбин, Уссури, Амур, Хабаровску толук басып алып бермек эмес. Бирок бул тынчтык келишим боюнча Портсмут шаарында АКШда цардын, Орусиянын цардын жана Япониянын ошол императордун өкүлдөрү келип тынчтык келишимге кол коюшат. Цусимадан кийин Орусиянын жапондорго жеңилгени орус патриотторго жана биздин өлкөдөгү орус кулдарга айкын болгонуна карабастан эң оор элестетилет да. Мен деле ошол бүгүн жасап аткан видеонун астында комментарийлерди күтөм. Баягы: "Жок койчу, сен кайдагы жомокту айтып атасың, Искендер" дегендер жазышат. Жазгыла. Абдан жакшы көрөм ушундай комментарийлерди, анткени өзүңөр интернетке барып кирсеңер, интернеттен сырткары Лениндик библиотекага барсаңар, Бишкектеги же Москвадагы Лениндик библиотекага барсаңар, бул боюнча аябай көп литератураны табасыңар, абдан чоң сюрприз болосуңар, сиздердин мээңер ачылат да. Ошон үчүн жаман комментарий деле жазгыла. Бирок мени текшергиле, текшерип көргүлө барып, анан мээңер ачылсын, бул жакшы нерсе. Анан ошол Россия жөнүндө эмне айтууга болот? Россия тынчтык жыйынтыгына нааразы болот да. Аны толугу менен биздин баягы дипломат Витте жана Николай экинчинин өзүнүн укмуштуу дипломатиялык таланттарына байланыштырып койгон да, бүт расмий түрдө. Бирок ушундай факт болгон. Анан 1914-жылы биринчи дүйнөлүк согуш болгондо 1 августта Германия Россиянын жалпы мобилизациясына жокко чыгаруудан баш тартканынан ага байланыштуу согуш жарыялаган да. Мындай болгондо Германия баягы Австро-Венгрияда Гаврила Принцип деген серб ошол Франц Фердинандты өлтүргөндөн кийин биринчи дүйнөлүк согуш башталып кетет. Ошол кезде биринчи дүйнөлүк согушта Николай экинчи жана ошол Австро-Венгриянын канцлери бири-бирине агалаш туган болгон, агайыны болгон.
алардын бабушкасы мындай айтканда чоң энеси Британиянын королевасы болгон, ханышасы болгон. Ушундай кызыктуу нерсе болгон. Анан ошол өзүнүн агасына, инисине бири-бирине карым катнашта агасы айтат да, Австро-Венгриянын канцлери: "Сен эме Николай токтотпойсуңбу депчи, мобилизацияны эмнеге жарыяладың? Биз сербтерге жардам берем деп атасыңбы? Эгерде сербтерге жардам берем десең, анда биз деген сага согуш жарыялайбыз" дейт. Николай болсо унчукпай калды, мобилизацияны кыла берем, силерди укпайм дейт. Ошондо биринчи дүйнөлүк согуш башталып кетет. Ал да Антанта Координаль деп Улуу Британия, АКШ ошол Орусияга жардам беребиз деп, анткени биз деген ушундай бизде мындай келишимдер бар болчу. Германияга, ошол кездеги Австро-Венгрияга кол салабыз деп, анан Германия, Австро-Венгрия, Улуу Британия, ошол Орусия, баары АКШ согуш баштайт да. Анан ошол Улуу Британия, Франция жана АКШ Орусияны колдойт. Орусияны колдоп туруп, АКШ согуштун орчулугуна өз мойнуна алат. Ушул Орусияга жана башка өнөктөштөргө акча берет, баягы жардыргыч заттарды берет, жана Францияга Лафайет деген эскадрильясын жиберет. Баса ушундай реалдык тарыхка байланыштуу тасма, көркөм тасма бар, эскадрилья Лафайет деген. Ошондо интернеттен көрсөңөр жакшы болот да. Ошондо Лафайет эскадрильясын жиберип, андан баягы жардам бере баштайт АКШ. Бирок Австро-Венгрия, баягы Германия негизи баягы күчү байланып АКШ менен Франция менен согушуп атып, кандайдыр бир башка стратегиялык кадамга барат да. Орусия кеткен соктун ордугун Франция менен АКШ өз көкүрөгүнө тартты. Орусия жеңилип, анан бараткан учурда жеңилдеп ошол тарапта, ошол маалда. Анан генерал Брусилов Германия жана Австро-Мажар Венгрия армиясына Галициядан Данцигке чейин ыргытканга жол берилди да. Анан Брусиловский прорыв деген тарыхта бар да, ошол Брусилов ошентет. Бирок 1918-жылы Германиядан пломба салынган вагон менен Ленин баш болуп коммунисттердин десанты келип, 17-жылы большевиктердин кыймылын өрчүтүп, ошол Грузиядан Коба, Сталин, Берия деген кишилер менен, Коба деген бул Иосиф Джугашвилинин каймана аты болчу. Анын кийинки каймана аты Сталин болду да. Ошол Сталинди таап, алар менен биригип, акырында баягы көрүп, баягы императордун, цардын, орус цардын бийлиги ыдырап атканын көрүп, большевиктердин козголоңун кылып, биринчи баягы Керенский аттуу буржуазиялык революция февралда болуп кеткен 17-жылы. Анын аркасы менен баягы ошол ыдырап, баягы либералдар бири-бири менен тил табыша албай эсоп жатканда, большевиктердин кызыл террорчу уюмун уюштуруп Ленин ошол 2-октябрдык революцияны уюштурат дагы, ошол буржуазиялык революция кылган адамдардын баарын кырат. Кызыл террор кылып туруп кыргандан кийин анан советтер бийлигин орнотот. Ошондо бул деген царь бийлигине аябай катуу бомба болду да, мындай ичинен жарган бомба болду. Аны ошол германиялыктар Ленинди атайын жиберип, ага курал берип, акча берип, ошол Германия менен тынчтыкты кыл деген мындай задание берип, ал Ленин толугу менен Германиянын канцлерин берген маселесин, задачасын аткарат да. Аткарып туруп келип, ошол октябрдык революцияны уюштургандан кийин баягы Америка Кошмо Штаттар, Франция, Британия менен болгон келишимдерге түкүрүп, ошол Австро-Мажар жана Германия менен мындай кандайдыр Брест-Литовск келишимине кол коёт. Брест-Литовск келишимине кол койгондон кийин 1918-жылы ушул Орусия согуштан чыгып кетет. Германия толук күчүн Британия, АКШга жана ошол Францияга кетирет. Албетте биз тарыхты билебиз, Германия жеңилет, анан репарация төлөйт Францияга, Британияга. Анан аябай уят болот, аябай намысы тебеленет да ошондо Германияныкы. Ал нерсе болуп жаткыча, ушо Ленин баш болгон жаңы РСФСР, жаңы кийинки СССР ушул жерде баягы биринчи Туран өлкөлөрүн басат. Бизде Түркистандык республиканы жоёт. Бизде баягы биздин ата-бабаларыбыз эркиндик үчүн согушабыз деген аны басмач деп жарыялап туруп баарын ыдыратат.
24-36 жылга чейин басмачтар менен согушат да. Ленин, анын мураскери болгон Сталин. Анан ошол жерде Эстонияны басып алат, Литва, Латвияны басып алат ошол. Дагы Украинаны басып алат. 4 миллион киши алып келтирип Украинаны басып алат. Аны баягы Бандераны, бир УПА, УНСО жана Махно жана башка ушул кишилердин баарын ошо жок кылганга үлгүрөт Россия, РСФСР армиясы. 4 миллион киши керек болот да Украинаны басып алыш үчүн. Анын аркасынан ошо Грузия, Азербайжанды басып алат. Ошол негизи Польшанын бир территориясын басып алат. Ошондой иш аракеттерди алып жүрөт да ошол кезде РСФСР. Ошентип АКШ, Франция жана Улуу Британиянын кол койгон келишимге Ленин бийликти алмаштырып Орусияда ушуну агылт келишимге түкүрөт да. Ошондон бери баягы эл аралык кебекиндикте ошол Орусия менен коюлган келишимдер өзүнүн баягы коюлган кагаздын баасынан төмөн деп айтылып калат да. Ошол кезде биринчи жолу айтылат ушундай нерсе. Анан революция болуп атканда 1920-жылы баягы жаңы ачкачылык пайда болот. Бирок АКШдын кайра жаңы жардам келет. 1921-жылы Россиядагы кыйратууларга согуштук коммунизмдин саясаты жана продразверстка деп аталган нерсеге байланыштуу түз тили менен айтканда Кызыл армиянын жоокерлери жана жергиликтүү активисттери тарабынан дыйкандарды карактоолорунун натыйжасы менен 1921-жылы ошо кызыл шыпыргылар деген түшүнүк болчу деп аталган эгилген эгиндин баарын Москвага чыгарылган. Ошондо баягы биз деген курал сатып алабыз, биз деген согуш алып барып жатабыз, жаңы республиканы куруш үчүн бүт дыйкандардан болгон малын алабыз, эгинин алабыз, ал эгин менен баягы куралдарга төлөп беребиз Германияга деген максат менен Ленин продразверстканы жарыялайт. Продразверсткасы бул деген бүт дыйкандардан балып кулакка тартып элдин баарын, анын ар кайсы нанын, ар кайсы эгинин баягы үрөндөрүнө чейин ушул элден жыйнап алышат да. Большевиктер жыйнап алып туруп Германияга сатып туруп, андан Германиядан курал сатып алып туруп, Литва, Латвия, Эстония, Грузия жана биздин ата-бабаларыбыз басмач деп атап туран баягы куруп аткан ата-бабаларыбызды баарын ошого өлтүрүш үчүн, аларга курал төлөш үчүн ошого жиберет да РСФСР. Жибергенде албетте чоң ачкачылык башталат. Ачарчылык болуп туруп 40 миллион адам өлөт. Ушуну билгенсиңерби? 20-жылы 40 миллион адам ушул ачкачылыктан эле өлөт да. Анын ичинен 3 миллионго чейин казак эли өлөт. Бул деген казак элинин 60%-на чейин барып калышы ыктымал. Анын ичинен биздин Абдыкерим Сыдыков ошону көрүп, баягы казактардын өлгөнүн көрүп, мен андай катачылыкты кетирбейм деп туруп, эгиндерди бербей коет борборго. Ошого ана Бакерт башы менен жооп берет. 37-жылы аны атып салышат. 33 жылы түрмөгө отургузуп, ошо бир нече жыл түрмөдө кармап, мазактап, анан 37-жылы аны репрессиялап атып салат. Аны менен бирге 147 репрессияланган биздин ошол советтер кезиндеги ата-бабаларыбыздын аты маалым, ата бейитке барып туруп окуп алсаңар болот. Андан сырткары көбүнчө кыргыз жергесинде 30 миңге чейин адам өлтүрүлгөн деп айтылат да. Ошто жаңы ошол Куршаптын жанында жаңы ошол өлтүрүлгөн кишилердин сөөгү табылды деп атат. Ошол нерсе дагы өзүнүн кандайдыр бир иликтөөсүн күтүп жатат. Андан сырткары Сибирге сүрүлдү, Калымага сүрүлдү да. Анан ошол Кыргызстан бирок ошол ачарчылыктан чыгып кеткен, башка өлкөлөр чыга алган жок. Украинада 4 миллион киши өлгөн да, голодомор деп ушул ачкачылыктан. Анан ошол бирок батыш өлкөлөрү аны билип алып, 1918-жылдагы идеологиялык карама-каршылыкка жана чыккынчылыкка карабастан кайрадан советтик Россияга жардамга келди да. Ошондо жардамдын масштабы аябай таасирдүү болду. Мисалы, америкалык жардам берүү башкармалыгы түзүлдү. Аны америкалча ARA деп аталат да, ARA, American Relief Administration деп уюм, атайын уюм түздү Америка Кошмо Штаттары. Ал уюм, бейөкмөт уюму НПО баягы НПОго сатылдың деп жазышат да биздикилер баягы кичине эле эл аралык уюмдар менен иштеп койгон адамдарга. Ошондой бир дагы НПО ARA келип туруп 6.099.574 адамды, Америка Квакер коому мисал үчүн 265 адамды, эл аралык Save the Children Alliance деген 259.751 адамды, Нансен комитети америкалык 138.000 адамды, СОО
Крест деген уюмдары 87 миң адамды, Германиянын Кызыл крести 7 миң адамды, Британиянын профсоюздар 92 миң адамды, эл аралык эмгек жардамы деген уюм 78 миң 11 адам кишинин курсагын 1 жыл бою тойгузуп турду. 1 жыл бою тойгузду. Элестетсеңер, Советтер РСФСРге келип, жардамын алып келип, тамагын алып келип тойгузду. Элестетсеңер, бул эмне экенин билесиңер? Ачкачылыкка жаткан советтик балдарга жардам көрсөтүү боюнча америкалык сертификат америкалыктарга сатылды да. Ошол ар бир АКШнын жараны катыша алганга мүмкүн болду. Америка элинин 70% чейин эли катышты да, ушундай сертификат сатып алды, же болбосо кандайдыр бир түрдө тамак аш же акча жиберди. 1922-жылы 1-июнда карата арачарчылык тарткан губерниялар 7000 советтик ашкана чет элдик уюмдардын аркасы менен 9500 ашканасы ачылды. Ара кызматкери Дональд Решо ачык ушул ашканалардын жумушун башкарган болчу. 1922 жылдын күзүндө ара советтик Россияга жайылтуу үчүн АКШ армиясы талап кылынбаган ич кийимдерди жана бут кийимдерди сатып алып СССРге жөнөткөн да, жана бекер тараткан ушул ачарчылык тарткан элдерге, көбүнчө ушул Поволжье, Москва, ушул эле бүт элдерге, Орто Азияга, Украинага. Тышкы соода эл комиссариятынын эсеби боюнча ара 36,3 миллион пут, бул 1 пут 16 килограмм. Азык түлүк, дары дармек жана кийим-кече жалпы суммасы 136 миллион алтын рубльга импорттолгон. Акча калгандарды тамактандыруу үчүн 15 миңден ашык ашкана ачылган. Активдүүлүгүнүн туу чокусунда 300 америкалык жаран жана 120 миңден ашык советтик жаран арада иштеди. Ошол бейөкмөттүк эл аралык уюмда ара деген. Советтик Россияга жеткирилген азык түлүктөрдүн пакетинин негизи түзмөсү ушундай болгон. Ичинде чай, кант, ун, тамак аш, майлары, күрүч, коютулган сүт, консерва салынган болчу. Бардыгы болуп 1921-1923 жылда орустар РСФСР 11 миллион 630 миң 296 ушундай посылка алышкан. Элестетсеңер. Америкалык каттоо жоопкерчилигине ээ болгонда, ошон үчүн ар бир иш аракетти расмий документтер менен катташкан. Америка Кошмо Штаттарында Орусиянын архивдеринде документтер бар. Ошондо бир документ бар, бир жумада 9830 бала тамактанган, алар аман калган дегенди билдирет. Ушундай документ да, мисалы үчүн, мисал катары келтирсек. Бирок мурунку СССР үгүтчүлөрү жана азыркы псевдо таракчылар бул сүрөттү элге эч качан көрсөтпөйт. Орусия 1922 жылы Самара губерниясында Васильевка айылынын тургундары ара келген америкалыктарга азык түлүк жардамы үчүн ырзачылыгын билдирип, дагы ошол Самара облусунда тургундары тамак алып келген америкалыктар алдынан чөгөлөштү да, мындай чөгөлө рахматын аябашты, айтышты. Ара миссиясы 20-жылдан бери эң ири гуманитардык тамак аш миссиясы катары таанылат. Компаниялардын бири болуп саналат. Ара өз ишмердүүлүгүн акырына карата Россия пайдасына 61,6 миллион доллар же болбосо 123,2 миллион рубль сарптаган. Бүгүн бул бирок орус таракчылар муну тууралуу унчукпай коюуну туура көрүшөт. Бүгүн ошол 61 миллион доллар азыркы баа менен караганда 848 миллион деген бул миллиардка жакын да ушундай акча. Ошол 848 миллион долларды эмнеге булар беришти Орусияга? Эмнеге бул америкалыктарга ушундай кылды? Жардам бербей эле койбойт беле? Келечектеги душманы кырылмак толук түрдө эгерде ошол Америка Кошмо Штаттары Орусияга жардам бербесе, кырылмак да, 1 миллиард доллар бербесе да, ошол. Кырылып туруп анан жакшы болмок да ушул Америка Кошмо Штаттарына. Ошол Америка Кошмо Штаттарга ушундай идеологиялык душман болмок эмес, бирок америкалыктар кандайдыр бир эмнеге ушундай 1 миллиард долларга жакын жардам беришти ошол ара аркылуу. РСФСРдин бардыгы болуп 38 провинциясына аранын өкүлчүлүгү ачылган. Жалпысынан Америка жардам берүү башкармалыгы Россияга 10 миллиондон 20 миллионго чейин адамды ачарчылыкты куткарды да. Ачарчылыктан куткарды. 1922 жылы ал күн сайын ачкачылыктан жапа чеккен орус губерниясын 11 миллион калктын тойгузуп турду. Волга бою үрөн дан менен камсыз кылып турган. Кайра баягы үрөндөрдү большевиктер алгандан кийин кайра америкалыктар алып келип үрөндөрдү берген да. Ошол үрөндөр менен анан кайра айыл чарбачылык бутуна турган.
Ара ошондой эле медицина, эмдөө жана эпидемиялардын очоктору менен күрөшүүгө жардам көрсөттү. Тамак аштан тышкары америкалыктар дары-дармектер кеңири жеткирип турду. Ооруканаларды, дарыканаларды, медициналык фаптарды ачып турду да. Жардам станцияларын түзүшкөн. Айрым дары-дармектер 8 миллион долларга жеткирилип, 15 миң ооруканага жана мекемеге камсыздандырылган. Орус дыйкандары эмдөөлөрү тукум деп аташкан. Күрч көйгөйлөрүн бири эмдөө маселеси болгондо, ошондо ара тиешелүү медициналык маалымат менен гана рацион бере баштаган. Натыйжада 9 миллион адам эмдөөдөн өткөн. Эпидемиялардан жана оорулардан каза болгондордун санын азайтууга жардам берген бул нерсе. Түгүл дыйкандар Кызыл буручтагы иконалардын ордуна Гувердин, Эдгар Гувер ошол кезде Американ президенти болгон, портреттерин жиберүүнү талап кылып кат жазышкан арага да. Бирок качарчылык жеңилгенден кийин эле орус бийлиги капиталисттик батышты башкы душман деп жарыялаган. Тез арада араны шпиондук жана советтик жаш өлкөсүн башка бара турган жери жок товарлар менен калптап кетүүнү каалаган деп айыпташкан. Жек көргөн буржуазиялык капиталисттер менен согушка даярдануу менен мурда болуп көрбөгөндө пропагандалык кампания башталган. Буржуй менен согушкула, буржуй начар, буржуй бизди өлтүрөт деген мындай пропагандалык плакаттар бүт жерде илинип, бүгүнкү күнү орусиялыктар жана кыргызстандардын көбү бул жөнүндө билишпей калды. Кээ бирөөсү бир кезде кулактын четинен уккан. Албетте мамлекеттик пропаганда бул жөнүндө эч качан айтпайт да, кыргыз учебниктеринде да бул нерсе жок. Интеллигенция жана ара издерин карасак, мисалы үчүн Корней Чуковский 1923 жылы мындай деп жазган. Билесиңби, кымбаттуу Рокфеллер, аранын бул 3 тамак аш куржун мага жиберилиши мен үчүн эмнени билдирген? Колумб Американы ачканынан канчалык ыраазы экенимди түшүнөсүңбү? Рахмат карыя суучул, рахмат карыя сылсаяк. Бул 3 куржун мен үчүн өлүмдөн куткарылып калгандан да маанилүү. Алар мага адабий чыгармачылыкка кайтууга мүмкүнчүлүк беришти. Эми өзүмдү кайра жазуучу деп сезип жатам деп Чайковский жазыптыр. Ошол эле башка сөз менен айтканда, илим-поздор, мугалимдер, врачтар, искусство жана маданият ишмерлери иш жүзүндө эч кандай тиричилик каражаттык албай, ошол жылдары америкалык уюмдан даректүү жардам алган, арага ыраазычылыгын билдирүүгө даяр болушкан жана көп кат жазышкан. Фабрика заводдор боюнча эми айта кетсек, Сталин болбосо боз үйдүн артына чичип жүрө бермексиңер деген сөзүнүн аркасын карайлы. Бизге көп айтышат да, ошо силер деген жапай кыргызсыңар, силер деген боз үй артына чичасыңар, силер деген эчтекеге жарабайсыңар, силердин ушул бүт заводдорду, Союздун заводдорун Сталин куруп берди, орус мамлекети куруп берди деген көп сөз айтылат да. Эгерде карасак, Америка Кошмо Штаттары сатып алуулар жана сүйлөшүүлөр үчүн Амторг акционердик коому 1924 жылы түзүшкөн. Формалдуу түрдө коммерциялык уюм болгон. Чындыгында дипломатиялык миссияны көздөгөн. Анткени 1930 жылга чейин Америка Кошмо Штаттары СССРди жакшы тааныган эмес, аны менен расмий иш жүргүзүү үчүн СССРге муктаж болчу өзү. А дегенде Амторг советтик чалгындоо үчүн калкан катары кызмат кылган да, Орусиянын кызматкерлеринин тарабынан. Бирок индустриализациянын башталышы менен ал Американын билимди, персоналды жана продукцияны сорып алды да Америкадан. Бардыгы СССРге жөнөткөн күчтүү насоска айланган. Дүйнөлүк кризис башталышы менен Амторг гезиттерге советтик өнөр жай көп сандаган бош орундардын бар экендигин жеңилдетүү кабарларды дароо жарыялай баштады. Кызыл инженерлердин квалификациясын жогорулатуу үчүн Америкалык технология жана индустрия журналы жарыкка чыккып, ишканалардын кызматкерлери албетте өндүрүштүк шпиондукту дагы жаздымында калтырышкан жок да, мындайын айтканда. А ошондо Альберт Кандын америкалык ушул компаниясы Москвада филиалды жашыруу үчүн москвалыктар аны Горпроекстрой деп аташкан. Анда ири өнөр жай объектилер, долбоорлор жана курууда батыштын тажрыйбасын үйрөткөн 25 америкалык жана 2500 советтик инженер иштеген. 25 америкалык инженер ушул дагы бир конструкцияны компания түзүшкөн да, бул немистерден алып. Немистерден Демак деген уюм кеңсе ачылган болчу, аны ор машина куруунун борбордук бюросу деп орустар советтер бийлиги кайра аташкан. Ал ат менен жашынган ал. Магнитогорск темир металлургиялык комбинатын гүлдөгөн акыркы Демак 2005 жылга гана демонтаждаган. Аябай таң калыштуу факт да, ушул Демак, Магнитогорск темир металлургиялык комбинатты Демак германиялык ишкана толук курган. Анан индустриализацияны жылдарында курулган ишканалардын көпчүлүгү
кандын салымы болуп саналат. Анын адистери Сталинградтагы, Харьковдогу, Челябинсктеги трактор заводдорун курган. Днепропетровсктогу, Магнитогорскдогу, Сормовдогу темир эритип куюучу заводдор сыяктуу советтик индустрия гиганттарын үчүн эң деталдуу долбоорлорду жана техникалык эсеп, документацияны түзүштүү завод бардык жабдууларды АКШда чыгарылган. АКШда чыгарылып, анан кийин пароход менен СССРге жөнөтүлгөн. Ал жерде Кандын көзөмөл астында фабрикалар монтаждалган. Анын алдын ала курулган дубалдарга өндүрүш башталган. Кандын фирмасы дээрлик 600 ишкананы долбоорлоп түзгөн, бардыгы болуп чет өлкөлүк. Ошол фирмалардын жардамы менен СССРде 1,5 миң завод жана фабрика курулган. Сталинград трактор заводу АКШда курулуп, демонтаждалып, 100 жүк ташуучу кемеде ташылып СССРде кайра чогултулган. Горький автомобилдик заводу америкалык Остин компаниясы тарабынан курулуп, Ford унааларынын клондорун чыгарган. Непрогресс америкалык Купер инженери компания неместик Siemens менен бирдикте жасаган иши башкы инженери Хью Купер болгон. Ал эми жабдууларды General Electric жектирген. Заманбап Москва АЗЛК бул Диброн шаарындагы Ford стандарттагы заводдон так көчүрмөсү. Ошол Магнитогорск, Индиана штатынын Гарри шаарындагы металлургиялык заводунун клону да көчүрмөсү. Америкада заводду курат, мындай разборка кылат, кемеге жүктөйт, РСФСРге алып барат, анан РСФСРден куруп берет да, толук кайра жыйнап берет. Ушундай кылышкан. СССРде даярдалган адистердин тийиштүү квалификациясы болбогондуктан СССРде 200 миңге жакын америкалык инженерлер жана техниктер келишкен, иштешкен. Алар алгачкы бир нече жылдары өндүрүшкө жооптуу болгон. 10 жылдын ичинде америкалык профессорлор жумушчу окуу жайларында 30 миң квалификациялуу адистерди даярдашты. Индустриялаштыруу жетишкендиктери үчүн советтик сыйлыктар ээ болгондун арасында биз көптөгөн англис жана немис фамилияларын атап айтканда Купер жана анын кесиптештери жолуктура тургандыгын кокусунан эмес да. Жаңы тармактын ишинин алгачкы жыйынтыктарынын арасында чет өлкөлүк үлгүлөрдүн көптөгөн лицензияларга ошондой эле мыйзамдуу эмес сайттар тарабынан көчүрмөлөрү болгон. Алар көп учурда эскирген, ошол Америка Кошмо Штаттарында жана Германияда. Алар үчүн ошон үчүн Орусиянын, СССР, РСФСРдин инженерлери, завод башчылары лицензиялык төлөмдөрдү төлөгөн жок дагы жөн эле көчүрүп алган да. Анан сайттар өндүрүүчүлөр жазасыз урдаган интеллектуалдык байлыкты. 1938 жылы ГАЗ АА чындыгында 1926 жылы Ford АА деген унааны чыгарган. Ал эми заманбап 1930 жылкы ГАЗ М1, 1934 жылкы Ford 40 көчүрмөсү. 1906 жылдан 1940 жылга чейин, аягына чейин бүт советтик элита тарабынан колдонулган ЗИС-101 башкаруучу унаасы 1938 жылы Бьюиктин толук көчүрмөсү болгон. Советтик өнөр жай өлкөлүк автомобиль өнөр жайынын жетишкендиктерин өзүнүн жашоосунун акырына чейин кайра чыгарууга умтулуудан кутулган эмес. Челябинскте 1933 жылы жылдан бери чыгарылып келген Сталинец 60 деген Caterpillar трактору 1925 жылдагы америкалык Caterpillar 60-тын көчүрмөсү. 1900 жылдан бери Запорожьеде чыгарылган Коммунар комбайны 1928 жылдагы Caterpillar комбайнынын клону болгон. Перимдеги учак кыймылдаткычтар заводу американдык циклон кыймылдаткыч көчүрмөсүнөн жасаган. Бүт булактар ушул видеонун сүрөттөмөсүнө, анан өзүңөр да YouTube'га киргизсеңер, же ошол эле баягы Google'га киргизсеңер, табасыңар ушул булактарды көрөсүңөр. Ошол 1930 жылы август айында ВЦПСтин, ВКПБнын кызматкери Шумский советтик өнөр жай 200 миңден ашык чет өлкөлүк жумушчуларды иштегендигин, ал эми 1930 жыл акырында карата алардын саны мындан да көбөйүшү керек деп билдирди. Анткени дагы 3500 адам келиши күтүлүүдө деп айткан. Ушундай доклад бар. Борбордук комитеттин маалыматтары боюнча 1938 жылы чет өлкөлүк адистердин саны инженерлердин тартып квалификация жумушчуларга чейин фантастикалык цифр 20 миң адамга жеткен. Бүт 20 миң адам Америкадан, Германиядан келген, Польшадан келген, Чехословакиядан келген. Жарымынан көбү Германиядан келген. Келишимдердин шарттары боюнча адистер жакшы айлык алып, жакшы турак жай менен камсыздандырылган. Советтик жумушчулар барып көрбөгөндө клубтарга барып, алардын баягы казармаларды клубтарга айланып жабылган да советтик жумушчулар үчүн.
жана сапаттуу азык-түлүк менен камсыз болгон, чет элдиктер үчүн атайын конуштар курулган, аларга карапайым советтик жарандар албетте кире албаган. Жабык клубтарда барып эс алып, СССРдин жеткиликсиз музыкасын угушкан, СССР жарандары көрбөгөн кинолорду көрүшкөн. Атайын Сталиндин Клеона театрына өзүнө барышкан ушул инженерлер. 10 жылдыктын ичинде америкалыктар СССРге 1,5 миңге жакын заводдорду, фабрикаларды курду. Америкалыктар 10 жылдын ичинде эле 30-40 жылдары СССРде химия, авиация, электротехника, тоо кен, көмүр, металлургия жана башка өндүрүү жай ишканаларын, автомобиль, трактор, самолет кыймылдатышкычтарын жана башка өндүрүү боюнча Европанын эң ири заводдорун түзүшкөн. Мисалы, атактуу Сталинград трактор заводу толугу менен АКШда курулган, демонтаждалган, жүзгө менен ташылган, СССРде чогултулган. Днепрогэс америкалык Cooper Engineering Company жана немис компания Siemens тарабынан курулган. Ушуну дагы бир сыйра белгилеп кетейин да. Ушундай заводдор Советтер Союзунун оборонкасы, күчтүү промышленности, индустриясы толук ушул Америка Кошмо Штаттар жана Германиянын инженерлеринин күчү менен курулган. Ушуну билип алгыла. Советтер Союзунун жөндөн-жөн абанын ичинен пайда болгон эмес. Советтер Союзу бул эски царь, эски мындай өлкө болчу. Анын бүт ошол мүмкүнчүлүгүн Америка Кошмо Штаттары жана Германия түзүп берген кайра. Анан ошол Альберт Кан негизи аябай көп ошол ишкананы жасап беришкен да Советтер Союзуна. Индустриализация ушинтип толугу менен Америка менен Германиянын Чехословакиянын күчү менен жасап берилди. Жадаганса Бишкекте Интергельпо ошол кош заводду курганда жана ошол айыл чалбараларды куруп, ошол ар кандай өндүрүштүк чарбаларды куруп, трактордук заводду курган Интергельпо ошол Европадан келген чехословактар курган. Анан дагы качан жардам бергенде, экинчи дүйнөлүк согушта дагы америкалыктар кайра эле СССРге жардам берет. 1941 жылы СССР Германияда менен жалгыз союздашсыз согуш абалына туш болду. Анын Кремлдин өзү 1939 жылы Молотов-Риббентроп пактысына кол коюу жана Гитлер менен бирге Польшага чабуул коюу аркылуу ачууга жардам берген. 1941 жылы күзүндө немистер Москванын Тагдар базасынын алдында турушкан. Бирок Улуу Британия менен АКШ бул жерде да Москвага жардамга келишти. Курал жарак, сырьё жана азык-түлүк менен мурда болуп көрбөгөндөй жардам көрсөтүлдү. 1941 жылы 29 сентябрда Москва СССРдин АКШ жана Великобритания өкүлдөрүнүн конференциясын башталып, анда Советтер Союзунун курал жарактарын жана аскердик техникасын ири өлчөмдө жеткирүү боюнча принципиалдуу чечимдер кабыл алынган. 1 октябрда 9 ай ичинде 1 миллиард доллар өлчөмүндөгү жеткирүүлөр боюнча биринчи бардыгы 4 болот протоколуна кол коюлган. СССР үчүн америкалык ленд-лизинин тарыхы ошентип башталды. Алар айткандай, экинчи дүйнөлүк согуштан бир советтик топчу бардык окуу китептерине караганда ленд-лиз жөнүндө көбүрөөк айтып берет. Чикагода жасалган жалгыз ошол 257 миллион 723 498 топчу ленд-лиздин боюнча берилген, акысыз Орусияга. Андыктан диттер шымдарын кармап, шымдарын менен ачып чуркабашы керек деп ошол топчулар жеткирилген. Топчудан тышкары 1945 жылдын сентябрь айынын акырына карата СССР АКШга берген эмне болгон да? 14795 учак берген. Анын ичинде Кожедуб жана Поддубный фашисттерди өлтүргөн, зор жеңген Аэрокобра келген да, учактары келген. Радиолокация орнотуулары жана радарлар 22626. 7052 танк келген, Шерман деген танктар. 51503 джип машинеси келген да, büyük asker джиптер. 375.883 жүк ташуучуна келген. 35.170 мотоцикл келген. 8.071 трактор келген. 8.218 курал мылтыктар келген. Автоматтар, Томсон автоматтары 131.633 дана. Жардыргыч заттар 345.631 тонна келген. Курулуш техникасы 10 миллион 910 доллар мөлчөмүндө келген да. Темир жол вагондор 11.155 данасында келген. Локомотивдер ушол 1981 данасы келген. Жүк ташуучу кемелер 90 келген. Эсминистер бул байгы суу астындагы атайын подлодкаларга мергенчилик кылган
торпеда кайыктары 197 берилген даана. Фрегаттар бул баягы чоң кемелер да, америкалыктар 28 берилген даана. Суу астындагы кайыктар, подводный лодкалар 105 берилген даана. Кеме кыймылдаткычтары 7784 берилген даана. Тамак-аш консервалар 4 миллион 478 тонна берилген Советтер Союзуна. Машина куруу жабдуулары негизи баягы акча менен эсептегенде 1 миллиард 78 миллион 965 миң долларга баасын өлчөмүндө берилген. Болот, бул деген сталь да, темир 2,3 миллион тонна берилген да. Бул болоттон 70 миң Т-34 жасалган. Түстүү металлдар 802 миң берилген. Нефть продуктылары тонна менен санаганда 2 миллион 670 тонна берилген. Нефть продуктылары. Химиялык заттар 842 миң тонна берилген. Пахта продукциясы 106 миллион 893 миң чарчы метр берилген. Булгары 49 миң 860 тонна берилген. Автоунаа дөңгөлөктөрү 3 миллион 786 миң дөңгөлөк берилген. Тала телефондору, бул атайын багы армиянын ичинде байланыш түзүү үчүн 245 миң. Жалпы телефондордун саны 423 миң берилген. Аскердик өтүктөр 15 миллион 417 жуп берилген. 417 миң жуп берилген. Ушинтип КСР кредит лизингге 622 бүтүн 101 миң тонна темир жол рельстерине алган. Анын өндүрүшүнүн 56 жарым пайызы болот да, 56,5 пайызы болот жалпы Орусиянын экономикасы, РСФСРдин экономикасынын. 1900 локомотив СССРга согуш жылдарында берилген да. Жана ошол 11,075 вагон, анда 10 ашык кесе да Орусияда чыккандан. Кызыл армиянын бардык материал техниканын жабылышын негизги болгон ленд-лиз. Ленд-лиз аркылуу ушул камсыздандырылган. Кредиттик лизинг программасы Америкадан тышкары Великобритания жана шериктештик өлкөлөрү тарабынан да катыш болгон да, алар да беришкен. Жардамдын жалпы суммасы 1941 жылга баа боюнча 11,3 миллиард долларга тете болгон. Же азыркы баа менен эгерде эсептесек, бул 200 миллиард долларды түздү. 200 миллиард долларды түздү. Ленд-лиз шартты согушка жоготкон техникага эч нерсе төлөбөйсүң. Жоготулбаган техника үчүн төлөйсүң. СССР согуш бүтөрү менен конвой менен алып келинген жаңы америкалык техниканы карызды азайтыш үчүн ошол түндүк деңизге чөктүрүп салган. Ушундай да, акча төлөбөш үчүн чөктүрүп салган. Эмгиче ал техника суу астында чирип жатат деген тарыхый уламыштар бар. Дайверлер ушул аны изилдегенге аракет кылып жатышат. Согуш аяктангандан кийин Сталиндин чыгыш Европа өлкөлөрүн басып алуусу кансыз согушту башталышы болгон. Кансыз согуш деп, муздак согуш да, муз согуш, холодная война башталган. Ошого карабастан 1947 жылы Нью-Йорк Таймс гезитинин макаласында алайык АКШ Советтер Союзуна 1,3 миллиард доллардан башка бардык калган карызды жоюуну сунуш кылган. Советтер Союзу 170 миллионго гана төлөөгө макул болгондугу билдирди. Келишимге кол коюлбай көп жылдар бою баары токтоп турду. СССР 1972 жылга чейин доллардын инфляциясынын бардык эсептөөлөрү менен бир топ анекдотко айландырылган чейин тыгынды үзүүнү улантты да. Анан 1972 жылы ошол СССР 722 миллион доллар карызын 2001 жылга чейин төлөгөнгө моюнуна алды жана бөлүп төлөдү да, 1-июлга чейин. Кол койду ал. СССРден кийин карыз Россия Федерациясынын мураска калган 2002 жылга чейин толугу менен арзыбаган доллар төлөө аякталган. Натыйжада инфляцияны эсепке алуу менен бардык өткөн убакыт үчүн берүүлөрү жалпы суммасы Ленд-лиздин жалпы суммасынан 0,6% түздү да. 0,6% Орусия мурун СССР Америкага төлөп берди Ленд-лиздин. Бирок көкүрөккө кагып патриоттор айтат, "Жок, биз Янки Англосакс берген акчанын баарын төлөдүк" деп айтышат да. Анан Янкилер жана Англосаксондорго жардамын СССРден аябай жаманаттуу болуп кала берип жатат эмгичекте. Советтик Россиянын өзү 45 жылдагы жеңишин кийин дароо эле тирешүү жана 3-дүйнөлүк согушка даярданууга бет алат. Кыйроого карабастан ал Маршалл планынан катышуудан баш тартат. Мисалы үчүн, согуштан кийин
АКШ 10 миллиард доллар Германияга Маршалл планы менен берет. Бирок Орусия андан баш тартат да. Биз деген ага акча кереги жок, биз уже жакшы, мурунку акча менен жакшыбыз деп айта баштайт советтер. Анан ушул ленд-лиз жөнүндө сөз болгон, бүгүн патриоттор ленд-лиз жөнүндө сөз болгондо эмне үчүн ал жакта бизде жардам беришкен? Биз өзүбүз эле кылмакпыз, жардам бербей койсо болмок. Бизде Сталин менен Жуков согушту жеңди деп пропагандалык жомокторду кайталай башташат. Өзү кечээ эле чөнтөгүнүн жеңишинин баасын төлөп койгонсуп. Ошон үчүн батыш өнөктөштөр Гитлерди биз жеңдик дешет. СССР болсо элдеринин мээсине Гитлерди СССР гана жеңди деп куюп коюшкан. 1989 жылы, 91 жылы кайра кооп жана жаңы гуманитардык жалырдам Америка Кошмо Штаттарынан Россияга келген жаңы. Советтер Союзу кыйрашы жеңип чыккан социализм өлкөсүнүн карапайым жарандар табакчасына табигый чагылдырылган да. Административдик экономика өлдү, базар экономикасы ишке кире элек. Россия шаарларындагы эсептегичтер бош болчу да. Кадимки сапаттагы тамак аш жок болчу дээрлик. Чыныгы ачарчылыктын босогосунда Россия турган. Бирок Орусия мында ушул оор учурда тынчтык жок, арамза америкалыктар, фашисттик немистер жана башка кей европалыктар менен бирге кайрада Орус элин багууну чечишти. 1991 жылы 141 миң тонна азык-түлүк бекери берилген. Мындан тышкары АКШдан базар баасы менен төмөн эгин сатып алууга жеңилдетилген кредиттер бөлүнгөн. 1992 жылы америкалыктар үмүттү камсыз кылуу деген операциясын уюштурушкан. Аскердик транспорттук учактар 2000 жылдан баштап Орусия гуманитардык жардам жеткирип турган. Россия жана Германия тарабынан чоң жардам көрсөтүлдү. Бүткүл Европа боюнча бейөкмөт уюмдар Россия үчүн посылкаларды чогултушту. Айтмакчы, Орусия ал тамакка 1909 жылга чейин да каршы болгон эмес да, тамак ашка. Ошентип негизи АКШ дагы ошол акчаны дагы азык-түлүктү алып келип турду. Ошол нерсе бизде ножки Буша деп аталат, Буштун баягы тоок буттары деп аталат. Ошол алып келип турду Америка Кошмо Штаттар. Кыргызстанда май жетип атты, Кыргызстанга да таратты. Майды, күрүчтү, ошол унду, ошол тооктун этин таратты да. Анан Skittles жанакы сникерстер келе баштады. Эсиңерде бар ушул, эгерде менин курактуу жаш болсоңор, ошол кичинекей 6-5 жашар бала болсоңор керек 91 жылы. Ата-энеңер биринчи жолу алгачкы жолу банан, сникерс алып келген эсиңерде барбы? Күрүч алып келген, май алып келген эсиңерде бар же жокпу? Же баягы эле Европа, баягы эле билен Запад өлкөлөрү бизди жок кылышып каалашат да, кыйрашып каалашат. Эмнеге жардам берди ушул 91 жылы? Орусияга эмнеге жардам берди? Бизге эмне жардам берди? Суроо. Анан дагы ушул андан аз келгенсип ТАСИС деген уюмдун долбоору башталды. ТАСИС боюнча дагы ушул 8 миллиард доллар бөлүндү. Орусияга жана СНГ өлкөлөрүнө. 8 миллиард доллардын 4 миллиарды Орусияга берилди. ТАСИС боюнча эми айтышат, көбүнчө баягы консультант, Европа консултанттарга көп акча төлөндү деп критикалады Орусия. Бирок ТАСИС деген келип жаңы проекттерди, долбоорлорду түзүүгө, инвестицияны тартууга биздин баягы ишкерлерди үйрөттү да, мамлекет кызматкерлерди үйрөттү. ТАСИСтин аркасы менен дагы, мисалы үчүн Кыргызстанга ошол канча 260 миллион долларга чейин кирди да, мисалы үчүн Орусияга 4 миллиард доллар кирди. Барын санаганда кээ бир экономисттердин баасы боюнча 1 триллион долларга барып калат да. АКШ жана батыш өлкөлөрү 1 триллион долларга жакын Орусияга жардам берип турушту. 1891 жылдан баштап 2023 жылга чейин жардам берип атат да. Ушундай нерсе болуп атат. Азыр украиналыктар Орусияны жыртабыз, жок кылабыз, бизге курал берсеңер 1 жылдын ичинде сүрүп чыгабыз десе, Америка ошол кой, Орусияга кол салба, токтот деп Украинаны кайра тыйып атат. Кайра Орусияга жардам берип атат да. Бул эмне дегендик? Байкасаңар ушуну, түшүнсөңөр, Америка Кошмо Штаттар Украинаны кишилер өлгөнүнө карабай Орусияны бапестеп, алаканда бапестеп атат эмгичекти. СНГны бизди да бапестеп жүргөн да. 1 триллион долларга жакын жардам берди да ушул. Эмнеге? Ачкачылык болуп атканда жардам бербей коюп өлтүрмөк жок кылмак да Америка Кошмо Штаттар. Бирок аны кылган жок. Дагы эле жардам берип атат. Ушуну бир аз пропагандисттер, ошо маң баштар кичине, орус кулдар кичине эсиңе келгилечи. Эмнеге ушундай? Мен ушуну түшүнбөй атам да, мен чын анык түшүнбөй атам. Эмне үчүн эгерде ушул Америка Кошмо Штаттар Орусияга жардам берип атса, ал деген ошол жардамды жеп
күчкө кирип кайра ошол ичкен кудугуна түкүрүп атат да, ошол гейлер ошол атомдук пепел кылып салабыз, гүлүн сапырабыз деп кайра айтышат да. Эмнеге ушундай сөз айтылып атат? Бул эмне? Бул эмне деген каратын ниеттик? Ушуну мага түшүнүп бергилечи, мага жооп бергилечи, комментарийден жазгылачы. Эмнеге ушундай болуп атат? $1 триллион АКШ Орусияга берсе, Орусияны жек көрүп атат, жана бүт ислам мирин кайтарып атат, жек көрдүрүп атат. Кыргызстанды жек көрдүрүп атат. Кыргызстандын жарандары Америкаң бул деген шайтан, бул деген ЛГБТ, бул деген согуштун башаты, булар деген кара кара ниеттер деп кайра ушуну пропаганда жүрөт атат. Эмнеге ушуну кара ниет болсо $1 триллион ушул 200 жыл бою берип атат? Мага ошол жооп бергилечи. Мен ушуну түшүнбөй атам. Мен Америка тарапташы эмесмин. Мен деген калыс болгум келет. Мен кыргыз үчүнмүн да, мен кыргыз үчүнмүн. Бирок бир тарыхты билиш керек. Ушуну билип жүрдүңөр беле? Балким билген жоксуңар, бирок ушуну билиш керек да. Анан менин суроом ушундай. Эгерде эртең ошол сен тууганыңа жардам берип атасың, жардам бердиң, уулу болосуң да, үй бүлөдө мисалы үчүн уулу ага болосуң, же уулу эже болосуң. Анан сен эже сиңдилерге жардам бересиң, өмүр бою жардам бересиң. Анан карыганыңда эже сиңдилер келип туруп сени айтат да, сен бүт үй бүлөдө начар бир нерселер болуп кеткенге күнөөлүү сен. Анткени сен жардам берип турдуң. Сен гейсиң, сен ЛГБТсиң, НПОсуң. Сен биздин тагдырыбызды сындырдың, сен буздуң. Сен шайтансың деп туруп анан карыганыңарда келип айтып кетсе да. Өмүр бою жардам бердиңер, өмүр бою акча берип аттыңар, үй алып бердиңер, машина алып бердиңер, свадьбасын төлөп бердиңер, кредитин жаап бердиңер. Анан карыганыңарда келип туруп сен шайтансың деп кайра ошол жардам алган туугандар силерге айтса, эмне сезесиңер? Мына ошону америкалыктар, британиялыктар сезип жүрөт. Орустар ушинтип аларга кылышты да. Анын аркасынан бизге пропагандаға илинип, биз да аларды жек көрүп жүрөбүз. Мына ошондой. Мен батышчыл эмесмин, мен батышка карабайм. Батыш аябай прагматикалуу, мен батыштар менен иштегем, алар деген акыркы каныңды соруп салат да, ушунчалык катуу иштетет. Өзүнүн кызыкчылыгын биринчи коет. Бирок жардам кылыш керек дегенде волонтер болуп жардам берет, анысын да көрдүм. Сүйлөшүлгөн акчасын дайыма төлөп берет, анысын да көрдүм. Мен көп акчамды Орусиядан тапкам. Орусияда иштегем 3 жыл. Мен деген азыркы тапкан акчамы Кыргызстандан табам. Бирок тарыхты окуйм, чындыкка ба берем, мен да ошол америкалыктар 1 триллион орустарга бергенине ба берип атам. Комментарийлерге жазгыла, эмнеге ушундай Орусия Американы жек көрөт? Эмнеге силер көбүнчө барыңар эмес, кээрлер мен комментарийде жазгандар. Америка Кошмо Штаттарын эмне үчүн жек көрөсүңөр? Канча жардам бербесе да, ошого комментарий жазгыла. Эмки видеодон көрүшкөнчө.